2012 жылдын 7 декабрында өлкө башчы Алмазбек Атамбаев тарабынан сунушталган 2013 жылдан 2017 жылдарга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү программасы боюнча улуттук кеңеш өтүп бараткан жумада жыйынга чогулду. Кеңешке мамлекет башчы жана премьер-министрден баштап оппозициялык фракциялардын депутаттары, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү катышты. Ири отуруп түз кеңешип, жыйын катышуучулары өз ойлорун ортого салып, айрым маселелерди өнүктүрүү стратегиясына киргизүү сунушун берди. Серепчилердин баамында өлкө башчы тарабынан сунушталган өлкөнү өнүктүрүү стратегиясы мурдагы программалардан айырмаланып, 10 же 20 жыл эмес, 5 жылда өлкөнүн туңгуюктан алып чыгуу маселелери каралганын да дешет. Айрым оппозиция мүчөлөрү бул программаны сындап келет. Айткан менен сындаган оңой, бирок сын терең ойлонулган же мен мындай кылмакмын деген акыл эстүү, арышы бийик сунуштар менен айтылуусу кажет. Туруктуу өнүгүү стратегиясы 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүктө социалдык маселелер жана мыйзамдуулук менен кошо учурдун талаптары камтылса, экинчи бөлүк макроэкономикалык туруктуулук, ишкердикти жана инвестициялык климатты жакшыртуу, каржы тармагын өнүктүрүүгө багытталган. Стратегиянын орчундуу бөлүгү айыл чарба маселелерине арналган. Мисалы, стратегияда жазылгандай, 2017 жылга чейин 50 000 гектар жаңы сугат жерлери пайдаланууга киргизилип, 80 000ге жакын дыйкан чарбалары же 200 000 адам сугат жана ичүүчү суу менен камсыз болоору айтылат. Ошондой эле стратегияда белгиленген экономикалык саясатты жүзөгө ашыруу чараларынын натыйжасында 5 жыл аралыгында Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү жыл сайын 7%га жогорулап, 2017 жылы 630 миллиард сом түзүшү каралып, 350 000ден ашуун жумуш ордун түзүү, жакырчылыкты 12%га кыскартуу пландалган. 5 жыл ичинде бир айлык орто эмгек акы 26 000 сомго чейин өсөөрү жана кедейликтин деңгээли кагаз жүзүндө эмес, реалдуу түрдө 37%дан 25%га кыскарары жазылган. Өнүгүү боюнча улуттук кеңештин кезектеги жыйынында каралган маселелерге Каныкей Жунусова токтолот. Жакынкы 5 жылда Кыргызстандын саясий системасы туруктуу, экономикасы ыкчам өнүккөн жана калкынын кирешеси туруктуу жогорулаган мамлекет катары калыптандыруу милдети турат. Ушул маселелерди чечүүнү камсыздоого багытталган өнүктүрүү стратегиясын декабрь айында президент Алмазбек Атамбаев сунуштаган. Ал бир айдан ашуун убакыт ичинде коомчулуктун талкуусунда болду. Элибизде бир татынакай сөз бар, кеңешип эскен бармак оорубайт деп. Биз мына сиздердин сунуштарыңарды эске алып, талкууну узартканыбыз абдан туура болуптур. Анткени ушу бир айдан ашык мезгил талкууладык, бир аз ашыгыраак. Абдан көп сунуш түштү, коомдордон, эл аралык уюмдардан, жөнөкөй эле биздин жарандардан абдан көп сунуш түштү. Колдогону да бар, сындаганы да бар. Стратегияга энергетика, жол жана кен казуу багыттары боюнча пландар киргизилди жана анын алкагында 70тен ашуун долбоор ишке ашырылат. Белгиленген экономикалык саясатты жүзөгө ашыруунун натыйжасында экономикалык өсүштүн туруктуу болоору күтүлүүдө. 5 жыл аралыгында Кыргызстандын ички дүң өндүрүмү жыл сайын 7%га жогорулап, 2017 жылы 630 миллиард сомго жетиши керек. Ошондой ички дүң өндүрүм азыркыдан 2 эсеге көбөйө жана инфляция быйыл жана келерки жылы 9%дан, ал эми 2015-2017 жылдары 5-7%дан ашпаш керек. Ошондой эле 5 жыл ичинде 350 000ден ашуун жумуш ордун түзүү жана жакырчылыкты 12%га кыскартуу пландалып жатат. Стратегия боюнча коомдо ар кандай пикирлер айтыла баштады. Айрымдар аны супсак деп сындаса, кээ бир серепчилер Кыргызстан азыркыдай абалы менен бул маанилүү документте белгиленгендерди 5 жыл аралыгында ишке ашырууга кудурети жетпейт деген ой айтып чыкты. Экономика илимдеринин кандидаты Акылбек Үмүталиев болсо, экономикалык тармакта убадаланган иштер аягына чыгаарына толук ишенет жана анын аткарылышына президент же өкмөт эле милдеттүү эмес, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү, ар бир чиновник деги эле жалпы коомчулуктун аракеттенүүсү зарыл деп эсептейт. Экономикада жөнөкөй эсеп бар, 70 деген эреже. 70 деген эреженин формуласына салып каратырган болсок, бизде жылына 7 эмес, 10%дан кем эмес өнүктүрүүнү камсыз кыла турган болсок, ошондо 2 эсе көбөйөт. Ички дүң продукциясынын ар бир адамдарга болгон көлөмү 2,5 миң доллар болуп, айлык акыбыз айтылгандай 25 000ге көбөйүп, ушундай жакшы бир экономикалык деңгээлге жетебиз деген программалар бар.
бул реалдуу. Дагы бир кубандырган нерсе, стратегияда 2017 жылга карата Кыргызстан эл аралык бизнес жүргүзүү рейтинги боюнча эң жакшы көрсөткүчтөргө жеткен дүйнөнүн 30 өлкөсүнүн катарына кирет деп жазылган. Бизнес жүргүзүү 2012 рейтинги боюнча Кыргызстан азыр дүйнөдө 70-орунда, бардыгы болуп тизмеге 185 мамлекет кирген. Ошондо Кыргызстан азыр ал тизменин өйдөкү жарымында. Бирок коюлган максатка жетиш үчүн 40 мамлекеттен алдыга өтүш керек. Андай мамлекеттердин арасында Бельгия, Франция жана Чехия да бар. Мы должны к 2017 году 2017 жылга биз бизнести жүргүзүү эл аралык рейтинги боюнча мыкты көрсөткүчтөргө ээ 30 өлкөнүн катарына кирип, экономикалык эркиндик рейтинги боюнча КМШ өлкөлөрүнүн ичинде лидер болууга тийишпиз. Коррупцияга каршы системалуу күрөш жана көмүскө экономиканы легалдаштыруу 2017 жылга бизди коррупцияны кабылдоо рейтингинде 50 өлкөнүн катарына кошот. Коррупциядан таза мамлекеттердин дүйнөдөгү алдыңкы 50 өлкө катарына кириш үчүн Бразилия, Италия же ошол эле Чехиядан алдыга Кыргызстан чыга алабы? Ал эми бизнес жүргүзүүнүн жеңилдиги боюнча тизмеде 31-орунда Нидерланд, 36-орунда Кипр, 40-орунда Катар турат. Бул амбициозный баягы пландар, эгер кирип калсак ажеп эмес. Цивилдүү өлкөлөрдүн катарына кирсек деген ойдомун да, ушул ал канчанчы 70-орун болобу канча. Ошол жерде баягы бизнести жүргүзүүгө биякта эч кандай баягы тоскоолдуктар, эч кандай баягы бир мындай бизнесиңди тартып алуучу нерселер, же болбосо бир налогу жагынан, же бир башка жагынан бир мындай бизнести жоюп салуу нерселерди жол бербештеги бүт аракеттерди, баягы иш-чаралардын баардыгын көрүшүбүз керек. Стратегияда инвестициялык климатты жакшыртуу дагы белгиленген. Аскар Салымбеков чет өлкөлүк тике инвестициялар алдыңкы башкаруу технологиясын жана тажрыйбасын алып келип, чет өлкөлөрдө жаңы рынок ача турганы менен өзгөчө маанилүү дегенге кошулат. Коомдук ишмер жана бизнесмен ошол эле учурда өлкө ичиндеги ички инвесторлордун дагы мүмкүнчүлүктөрү жогору. Андыктан мамлекет ишкерлер менен өнөктөш иш алып барса жакшы болот дейт. Саламаттык сактоо, жаштар министерствосу, спорт, культура, ушундай министерстволарда көп жанагындай жерлери да турат, баягы иштебей жаткан баягы эмелер да турат, комплекстери да турат. Оңдолуучу, ремонттолуучу, ошонун баардыгын ички инвесторлор, ички бизнесмендер менен жасаш керек. Министерство культура менен жанагы мына Советский Гуренкеевада спорт комплекс мынакей жасап атабыз. 5-6 министр алмашып кетти. Ар бир министр келип эле эмне бияка салып атасыңар деп, же алардын өзүлөрүнүн акчасы жок. Спортивный комплекс, парктын баарын дагы жакшынакай кылып жасап берип атабыз. Ошол жердеги Куурчак театрды оңдоп атабыз. Ал жерге биз болсо, например, мен ал жерге барып коттедж салып алган жокмун. Элге, журтка ошондой жерди жакшынакай кылып көрсөтүп салып берип атабыз. Мына кинотеатрларды оңдоп коюп, кинотеатрлардын баардыгы кандай сонун болуп калды. Ал жердин жана өзүнчө пайызын мамлекет алат. Биз өзүбүздүн пайызыбызды алабыз. Мамлекет да жакшы, бизнесменге да жакшы, элге да жакшы. Өнүгүү стратегиясынын кыйла бөлүгү айыл чарба маселесине арналган. 2009-2011 жылдары эле айдоо аянттары 3100 гектарга кыскарган. Эгер бул тармакта белгиленген иштер ишке ашса, жыл сайын 10 000 гектардан айдоо аянты өздөштүрүлүш керек. Бирок аны менен байланыштуу суроолор да пайда болууда. 10 000 гектар жерди биз кайсы жерде өздөштүрөбүз? Кандай шарттарда? Кайсы каражат менен? Кайсы убакка чейин? 6-7 миң гектарды ишке киргизебиз деген. Жаңы жерлерден бул 3,5 миң гектар болот. А эски суу басып жаткан биздин республика боюнча 110 миң гектар жер бар. Анын ичинен эң көбү Чүй областында. Айыл калкын таза суу менен камсыз кылуу маселеси дагы учурдун глобалдуу проблемаларынан. Бирок бул маселе өнүгүү стратегиясына камтылбай калган. Калкты өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин адистеринин айтымында алар тарабынан конкреттүү сунуштар берилгени менен алар стратегияга кирбей калган. Мындан улам тармакты каржылап келген чет өлкөлүк донорлор менен иштешүүдө маселелер пайда боло баштады. Каржы жагынан жардам берип аткан донорлор алар ушундай өкмөттүн стратегияларына приоритет катары ушул таза суу маселеси кирбей калганын алар мындай неме катары айтып атышат да, ошол өкмөт ушуга кызыктар эмес. Эгер өкмөт кызыктар эмес болсо биз дагы акчаны бере албайбыз депчи. 2013-2017 жылдарга белгиленген бул стратегия президенттин жарлыгы менен бекитилет. Улуттук кеңештин мүчөлөрү ошондо гана ал саясий да укуктук да документке айланарын айтууда. Кандай болгон күндө да эгемендүүлүккө ээ болгондон бери жарытылуу жашоого жетпей, жакырчылыктын сазына баткан карапайым калк өнүгүү стратегиясында жазылып, убадаланып жаткан иштер аягына чыгаарына үмүт артып турат.
Каныке Жунусова, Нурлан Иманалиев, Коомдуу Биринчи канал, Жума Кайрык.